Жогорку кеңештин кызматкерлерин жулкулдаткан аял кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, 2-мартта митингдин соңунда аялдардын тобу Ак үйгө барып, парламент кызматкерлерине асылган иш боюнча жазык кодексинин 264-беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталган. 4-март күнү бул фактыда айтылгандай, маданиятсыз сөздөрдү сүйлөп, жогорку кеңештин кызматкерлерине жана башка жарандарга кол салган аялдын аты жөнү аныкталды. 47 жаштагы ЧН аттуу жаран 4-мартта Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Басма сөз кызматы билдиргендей, тергөөдө жыйналган маалыматтарга жараша берене алмашуусу ыктымал. 2-мартта Бишкек шаарынын Борбордук ала тоо аянтында камактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышкан. Милиция митингдин катышуучуларын күч менен таратып, айрымдарын кармаган. Кууп таркатуу учурунда таш ыргытылып, көчө боюндагы бир катар автоунаалар, имараттар жабыркаган. Бул фактыны Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазык кодексинин 264-беренесинен массалык башаламандык негизинде каттап, сотко чейинки өндүрүш башталды. Анын алкагында милиция буга чейин 4 жаранды камакка алган. Украинада жаңы премьер-министр шайланды. Президент Владимир Зеленскийдин өкмөт башчыларды алмаштыруусу өлкөнүн эл аралык валюта фонду менен жаңы кредиттик программа түзүлүп жаткан учурга туш келди. 4-март күнү Жогорку Рада кезексиз жыйынга чогулуп, премьер-министр Алексей Гончаруктун кызматын тапшыруу тууралуу арызын канааттандырды. Ошол эле күнү анын ордуна сунушталган Денис Шмыгалдын талапкерлигин жактырды. Украинада премьер-министр президент Зеленский өкмөткө олигархтардын таасирин азайтып, коррупцияга бөгөт коюу максатында жаңы жаш өкмөт кургандан кийин жарым жылга жетпей алмашып отурат. Эл аралык валюта фондунун миссиясы Украинага 5,5 миллиард доллар насыя берүү маселесин бир нече күн мурун караган. Экс-депутат Каныбек Осмоналиев 3-майга чейин камалды. Түрмөдөгү саясатчы Садыр Жапаровду коргоо кыймылынын төрагасы, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев 3-майга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө жайына камалды. Мындай чечимди 1-май райондук сотунун судьясы Чыңгыз Бердимуратов 4-марттан 5-мартка караган түнү чыгарды. Осмоналиев Азаттыктын кабарчысына митингде провокация болду, бийликти басып алуу аракети болгон эмес деп билдирди. Буга чейин ушул эле соттун чечими менен Жапаровду коргоо кыймылынын Каракол шаардык штабынын башчысы Анара Дубанбаева да 3-майга чейин тергөө абагына камалды. Бул эки жаран бийликти басып алууга аракеттенген деген шек менен 2-марттагы митингден кийин кармалып, УКМКнын тергөө жайына киргизилген. Аларга Кылмыш кодексинин 39-беренесинен бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү негизинде доо коюлду. Кылмышка шектүүлөрдүн адвокаты Шарабидин Токтосунов Осмоналиев менен Дубанбаева негизсиз камалды деп Бишкек шаардык сотуна кайрылаарын билдирди. Анара Дубанбаева болгону Караколдо штаб жетектеген экен, эч кимди үгүттөгөн эмес, 200 кишини бул жакка жөнөткөн деген шылтоо болуп атат. Каныбек Осмоналиев экөөнүн тең аракеттеринде мыйзам бузуу жок. 2-мартта Бишкек шаарынын Борбордук ала тоо аянтында камактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышкан. Милиция митингдин катышуучуларын күч менен таратып, айрымдарын кармаган. Кууп таркатуу учурунда таш ыргытылып, көчө боюндагы бир катар автоунаалар, имараттар жабыркаган. Коронавирустан сактануу үчүн массалык иш-чараларды чектөө зарыл. Коронавирустун алдын алуу штабы жарандарга эл көп чогулуучу жерлерге барбай, массалык иш-чараларды чектөөнү сунуштады. Бул сунуш жугуштуу илдеттин өлкө аймагына кирүүсүнүн жана жайылып кетүүсүнүн алдын алуу максатында берилип жатканын штабтын 4-марттагы жыйынында айтылды. Жыйында ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигинин демилгеси менен айрым эл көп чогулуучу иш-чаралар токтотулганы жөнүндө да кабарланды. Сунуш бардык жергиликтүү бийлик башчыларына тааныштырылган. Штабтын мүчөлөрү жарандарды соц тармактарда коронавирус тууралуу жалган маалыматтарды таратпоого жана расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырышууда.
Штабтын маалыматы боюнча 4-мартка карата өлкөдө коронавируска чалдыккандар катталган жок. Оорунун алдын алуу боюнча бардык чаралар көрүлүүдө. Чек ара бекеттеринде күчөтүлгөн көзөмөл сакталган. Тиешелүү кызматтар Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен тыгыз байланышта иштеп жатышат. Аба компаниялар менен сырттан келген жүргүнчүлөрдү учактын ичинен эле текшерип чыгаруу маселеси макулдашылды. Өлкөгө кирүү үчүн кыргызстандыктар сөзсүз түрдө жалпы жарандык паспортун көрсөтүүгө тийиш. Андай паспорту жоктор милдеттүү түрдө көзөмөл бөлмөсү аркылуу өткөрүлөт. Эпидемиологиялык кырдаал курчуп турган өлкөлөр Кытай, Иран, Италия, Жапония, Түштүк Кореяда акыркы 1 ай учурунда болгон чет өлкөлүктөр өлкөгө киргизилбейт. Кыргызстандыктар 2 жумалык карантинге алынышат. Жеке гигиенаны бекем сактап, оорудан сактануу жана коронавирус тууралуу мектеп окуу жайларда түшүндүрмө берүү Билим берүү министрлигине жүктөлдү. Алматыда кыйроолорду алып келген жер титирөө болору божомолдонууда. Алматы шаарында жакынкы 6-7 жылдын ичинде кыйроолорго алып келген жер титирөө болушу мүмкүн. Бул тууралуу Сейсмология институтунун кызматкери Алла Садыкова Спутник Казакстан агенттигине билдирген. Анын айтымында Алматы сейсмологиялык жактан өтө кооптуу аймакта жайгашкан. Кыйроолорго алып келген акыркы жер титирөө Алматыда 100 жыл мурда болгон. Тагыраак айтканда, андан берки жымжырттык доору бүтүп бара жатат. Алматы областы менен коңшу Кытайдын жер алдындагы ысыктыгы 1100дөн 1400 градуска жеткен суюк заттан турган Плюм каналы бар. Анын козголо турган учуру келе жатат, деди Адес. Бирок сейсмолог жердин силкинүүсүнүн так убактысын, күчүн жана кайсы аймакта болоорун эч ким айта албасын кошумчалады. Депутат: Транспорт министрлиги Бишкек-Кара-Балта жолунун сапатын карап койсун. Транспорт министрлиги Бишкек-Кара-Балта жолунун сапатын карап койсун деп бүгүн 5-мартта жогорку кеңештин жыйынында депутат Кожобек Рыспаев билдирди. Анын айтымында, аталган жол бузулуп жатат. Бир жагынан жол курулуп жатса, экинчи жагынан бузулууда. Жолдун сапатына ким жооп берет? Кандай компания куруп жатат? Ошол үчүн бул маселеге көңүл буруп коюңуздар, деди Рыспаев. Орусия шашылыш түрдө Сириядагы аскердик күчтөрүн бекемдөөдө. Орусия шашылыш түрдө Сириядагы деңиз жана аба күчтөрүн бекемдеп жатат. Бул тууралуу чет элдик агенттиктер Фосфор кысыгындагы кемелердин кыймылы боюнча жүргүзүлгөн анализдердин жыйынтыгына, ошондой эле авиациялык статистикага таянып кабарлады. Басылманын билдирүүсү 4-мартта Туркия менен Орусия президенттери Режеп Тайып Эрдоган менен Владимир Путиндин Москвадагы жолугушуусуна бир күн калганда чыкты. Эки лидердин жолугушуусу Сириянын Идлиб провинциясындагы абал курчуп турган маалда өткөнү жатат. Аталган аймакта Сириянын президенти Башар Асадтын армиясы Орусиянын колдоосу менен оппозициялык топторго каршы чабуулдарын улантууда. Февралдын аягында Асад армиясынын аба соккуларынан 30дан ашык түрк аскери мерт болгондон кийин Туркия өкмөттүк күчтөргө каршы чабуулдарын баштаган. Сириянын түндүк батышындагы абалдын курчуп кеткенине байланыштуу Сирия оппозициясынын бир бөлүгүн колдоп жаткан Туркия менен Орусиянын ортосунда түз аскердик кагылышуу болуп кетиши мүмкүн деген жоромолдор айтылууда. Reuters агенттигинин маалыматына караганда, Орусия Сириядагы деңиз жана аба күчтөрүн 28 февралдан кийин бекемдей баштаган. 27 февралда Асад армиясынын аба соккуларынан ондогон түрк аскери мерт болгону кабарланган. Ошол эле маалда Reuters былтыр октябрда АКШ Сириянын айрым райондорундагы аскерлерин чыгарып кеткенден кийин Орусия бул өлкөдөгү аскердик күчтөрүн мурдагыдан тезирээк темпте күчтөндүрө баштаганын белгилеген. 4-мартта түрк президенти Эрдоган Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Идлибде ок атуу токтойт деп үмүттөнүп жатканын айткан. Москвада Путин менен Эрдогандын жолугушуусунан кийин Идлибдеги абал жакшырат деген ишенимин билдирген. Сүлүктүдөгү Узун Сай шахтасында өрт чыкты. Баткенде көмүр шахталарынын биринде өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, окуя Сүлүктүдөгү Узун Сай ишканасынын аймагында болгон. Жерине 7 куткаруучу тартылган. Алар өрттү өчүрүп, газ чыккан жерге тосмо орнотуп беришкен. Мамлекеттик экотехинспекциянын маалыматына караганда, 2018-жылы Кыргызстанда Тоо-Кен тармагындагы ишканаларда 20 кырсык катталып, 7 жумушчу каза тапкан, 13 оор жараат алган. 2019-жылдын октябрына чейин 6 кырсык катталып, 3 жумушчу каза тапкан жана 3 оор жараат алган. Ошол эле жылдын 10-декабрында Сүлүктү шаарындагы шахтада газга ууланып 4 киши каза болгон.
Аида Касымалиева атка минерге кекетпей сүйлөңүз. Кече жогорку кеңештин жыйынында төраганын орун басары Аида Касымалиева социалдык фонддун жетекчиси Эсен Нуридиновду кекетпей сүйлөөгө чакырды. Аида Касымалиева мугалимдердин пенсиясын иштегенине карап көтөрүү боюнча мыйзамды биз биринчи окууда кабыл алып бергенбиз. Бул мыйзам боюнча иштедиңерби? Эмне иш алып барып жатасыңар? Эсептөөлөр кандай жүрүп жатат? Мыйзам боюнча өкмөт менен иштеп жатасыңарбы деген суроо менен социалдык фонддун жетекчисине кайрылды. Социалдык фонддун жетекчиси Эсен Нуридинов мугалимдердин айлык маянасы мурда аз болгондугу үчүн айлыгына карап пенсияга чыгарып жаткандыгын билдирди. Дарыгерлердин дагы пенсиясын айлык маянасына жараша чыгарып жатабыз. Биз бир эле мугалимдердин пенсиясын караган эмеспиз. Айлык көп алса пенсияга да айлыгына жараша чыгат. Мен 1,5 жылдан бери иштеп жатам. Мындай мыйзамды көргөн эмесмин деп жооп берди. Аида Касымалиева мыйзамды карап чыгып жазуу жүзүндө жооп берип коюусун жана бул мыйзам биринчи окууда кабыл алынганын, азыр баары бул мыйзамды күтүп жатышканын белгилеп, кекетпей жооп бергенге чакырды. Жумабеков жинденип дагы адашып алды. Кече жогорку кеңештин жыйынында төрага Дастанбек Жумабеков министрлер жыйынга келбегенде нааразы болду. Комитеттин чечиминде министрлер өздөрү келсин деп жазылган. Жарым жолдо министрлердин орун басарлары келип жатышат. Бул маселе өткөндө эле катуу талкуу болгон. Алар кайда жүргөнү боюнча кат түрүндө билдирсен. Биз министр кайда жүргөнүн кайдан билебиз? Ушундай пунктуалдуу мыйзам талкууланып жатканда министрлер келбей коюшту, деди төрага. Дастан Жумабеков актуалдуу мыйзам деп айтайын деп пунктуалдуу мыйзам деп адашып алды. 5 март Кыргызстанда ак калпак жана улуттук кийимдер күнү. 5 март Кыргыздын улуттук баш кийиминин урматына жерлерде салтанаттуу иш-чаралар уюштурулду. Айрым аймактарда ак калпак күнү Кыргызстандын мамлекеттик желеги кабыл алынган күн менен чогуу белгиленди. 5 мартта ак калпак күнүн белгилөө демилгеси 2011-жылы көтөрүлгөн. 2017 жылы жогорку кеңеш бул күндү ак калпак жана улуттук кийимдер күнү деп жарыялаган. Былтыр жогорку кеңеште улуттук баш кийим ак калпакка маданий символдуу макамын берүү жөнүндө мыйзамдын долбоору сунушталып, бирок колдоо тапкан эмес. Долбоордун авторлору Кыргыздын улуттук баш кийими калпакты мазактагандарды жазалоо зарылчылыгын айтып чыгышкан.